Ғалымдар айтады екен, шайтанның дейді, момынға 70.000 сеткасы бар екен, тузағы бар екен. Бүрені өтіп кетсең, бүрені сала береді екен да. Анан ошонун эң эмеси дейт, бул ачууландыруу, бул ошонун биринчи тактикасы экен. Анан ачууланганда сен ошонун газабың келгенде ачууланып туруп, аузубиллахи минеш шайтанир ражим деп дарат алып, өзүңдү кармай бейсеңчи, анан эми үмүтсүздүктү салат экен. Жүрөгүң коркунуч чап келет экен. Анан коркунуч чап келгенде анан биз депрессия, апатия деп коебуз да. Бул шайтандын кол салгандагысы. Мисалы бирөө депрессияга түштү, жөндөн туруп ой басып кетти. Жөндөн өзү бул ошо шайтан кол салды деп айтабыз. Эми мындан ачууланып чыктың, дарат алып ийдиң, эме кылдың. Эми сага үмүтсүздүк салса, эмне кылат десе, айтабыз субхан, үмүт бир Аллага. Анткени билебиз да, туруп, эң акырында мисалы эч нерсебиз, эч ким как будто мисалы аялыңда жардам бере албай калат, ата-энең да, бүт туугандарың бүт бар, как будто сен чыдап кеткен нерсе элет да. Эмне кыларың билбей каласың да, жашоодо жол таппай калганда шайтан эми коркунуч салат. Бул дин андан көрө күчүнчө жашап жүргөндө өлүп ал дейт да. Ошо бул шайтан ушундай да. Бизди акыртып ушуга апарганга аракет кылат. Ошол мезгилде бизге эң чоң зарыл болгон Аллага болгон үмүт, Аллага болгон ишеним гана сактап калат бизди. Анткени биз мусулмандар точно билебиз да, биздин тагдырыбызды жазган ким? Алла азза ва жалла. Аллаху таала. Улуу болгон Аллахыбыз бизди жазган. Ошол тагдырды жазгандагы ушул тагдырга баш ийип коет экенбиз. Мен силерге бемеде окуп бергем. Кудай ошо китепти кайра жандандырсам деп ойлоп атам, Кудай кааласа. Мунабихат деген ошо китепти дагы бир окусам деп атам да, Кудайым буйрса. Ошондо ушул айтат да, ким эки нерсеге толук кандышен там берсе дейт да. Ошолор адамдар бактылуу дейт. Бактылуу деген сөз бүт нерседен чыктың деген сөз да. Сен жашооңо кол деген сөз. Ошонун бирөөсү тагдырды Алла жазган деген толук берип койшуң. Аллага өзүң тапшырып койшуң. Сен жазгансың, сен бүтүрөсүң. Экинчиси сенин башыңдагы болуп аткан нерсеге, мына болуп атат да, данный момент болуп аткан. Ошо болуп аткан нерсени дейт да, бул Алладан болду деп коюш керек экен. Болду. Там бердиң, Аллага табаштадың. Мына ошо ким ушу эки нерсе кыла алса дейт, анда бактылуу болот дейт. Демек шайтанга биз эмне кылып жүрөбүз керек экен? Кол салдырбашыбыз керек экен. Мен дагы бир нерсени беттим эле. Бир күнү дейт, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, бул хадис Айша энебизден келиптир. Яхудилер Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, ассаламу алейкум дептир. Силерге өлүм болсун дептир. Ошондо азыркы да ушул жөөттөр салам берет. Бизге ушундай. Ошондо Айша эне чыдабай кетип, кызарып кетип, мен ушундай жооп бердим дейт. Силерге да өлүм болсун. Алланын наалаты, ачуусу болсун деп аябай айтып баштаганда, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "О Айша, шашылбай, сылык бол, орой, корж, жаман сөздөн сактан." Айша энебиз: "Ай Расулулла, сиз алардын айткандарын укпадыңызбы?" Десе, Расул саллаллаху алейхи вассалам: "Сен менин жообумду укпадыңбы?" дейт экен кайра. Мен алардын сөздөрүн өздөрүнө кайтардым. Менин жаман дуам аларга кабыл болот. Алардын жаман дуасы мага кабыл болбойт. Ошон үчүн сен проблема болбой эле кой. Дегени карасаң жада калсачы, биз мындай бир бул мамиледе, жашоодо негизи өзү кулк мүнөз деп коебуз го. Бул кулкка кирет. Кулк мүнөз ушул намаз окуган сайын, динди түшүнгөн сайын биз ушу корс мамиледен, оройлуктан алыс болуп сылыктыкка өтүшүбүз керек да. Сиз деген сылык сөз, сен деген сенек сөз деп баарыбыздын биринчи класста үйрөткөн турабы? Илгери бар эле, азыр барбы жок билбейм. Бирок ушул нерсе сен менен сиздин айырмасын биз мусулмандар айырым билишибиз керек. Сиз деген сөзгө өзү көңүл буруш керек. Эми жөнөкөй эле нерсе булчу, чын жөнөкөй эле нерсе туугандарым. Баардыгы эле кыла алат. Мисалы сага келди бирөө орой мамиле кылды. Сен тынч туруп тур. Сага орой мамиле кылат. Любой адамчы сөгүп отурчу, ал деле токтойт. Баягы адам келип сен жана туруп баардык заарын, ачуусун чачып алат. Аял болсун, эркек болсун. Тынч отуруп турсаң, токтойт. Сөз таппай калат. Ошол мезгилде акыры түшүндүрүп койсоң макул бар, кечирип коюңуз деп. Имам Азам рахимулла таала бар го, биздин Ханафи мазхабыбыздын бу жол башчыбыз, бизди көрсөткөн, жолу көрсөткөн адамыбыз турабы? Мына ошол экенин бир мындай үлгүлүү бир окуясы бар. Мен дайыма айтып тажабайм муну. Анан өзүм да ушундай нерсени колдонсом, көбүрөөк колдоном да.
Bir günü deyt, Ayşe, İmam Abu Hanifa rahimullah taala көчөдө кетип баратса, анын кошуналарынын бирөөсү ошол бир жөөт экен да. Келип алып, баягы эмеден баягы жерден ээрчип алып аркасынан жүрөткөн да. Алдамчы, жалганчы, шүмшүк, ушундай болгон сөз менен эме алдыдан имам Абу Ханифа рахималлаху таала өзүнүн үйүнүн түйүнүгө келип минтип токтоп туруп баягы минтип карап турат экен, сүйлөп аткан дагы сөгүп аткан, баягы чарчайт да деп калды дейт да. Ошол мезгилде сурап турду да, кечирип коюңуз. Эгерде сиз менен урушуп бүткөн болсоңуз, мен бир аз эс алып алыңыз, мен үйгө кирип кайра чыгам, кайра сөгөсүз деген экен да. Кайра мен үйгө кирип чыга калайын дептир да. Дегенде баягы эмне кыларым деп ошол жерден ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад абдуху ва расулух деген экен. Иман келтирген адамдын сылык мамилеси. Вообще, көп убакыттар кээ бирде мисалы мындай бир адам сенин жаныңа сөгүп атсачы, жанына туруп ответ берем деп, аны менен мушташ кылыш, аны кереги жок да, оозуңду кургатыпчы. Билесиңер, ачуу келген адамдын оозу кургайт. Ушул эсиңерде, ачуу келгенде оозуң кургайт да. Бул оозуң кургагандагысычы токто деген сөз. Бул Алла Таала бизге берген белгиси. Бул токтоп кой. Анан ошол Имам Азам рахималлаху таала жөнүндө дагы бирем. Имам Азам рахималлаху таала күнүгө эртең менен bir çaka najas alып чыгат экен үйүнөн. Bir çaka najas. Туалеттен чыккан нерсе. Анан жанындагы динбезерлер айтат экен, дейт. Силер муну имам эле дейсиңер, бул күнүгө үйүнөн bir çaka бог алып чыгат. Бул үйүнө заңдайт. Дегенде айтат экен, эмне кылыш керек? Мактаныш керек да. Элдин баары келе, имам бул эмне кылганың? Ушуда сен бизди үйрөткү, ушундай кыласыңбы деп чыгышыптыр. Десе, айтпаяш эле керек болчу, бирок эми айтайын эми. Деп анан кийин баягы жамандап аткан кошунасы да. Айтат экен, жүргүлө дейт экен. Үйүнө кирсе, килем илинип тур. Анан килемдин биякчанында мындай бир эме алып түтөк кылып коюптур да, анан бачакка коюп коюптур. Ал жерден анан мындай акырын нажас агып турат экен. Анан экен бул дейт, мына ушу кошунамдын эмеси дептир. Биягында туалет куруп койгон мен үйүмө жабыштыр деп. Ошонун заңы мен үйүмө кирип атат. Мен бул кишинин айыбын ачпайын деп, урушуп отурбайын деп, мен чакка коюп күнү эртең мен мунун заңын үйдөн чыгарып кояткам деп айткандыр. Көтөрүмдүүлүк бул. Биз эми мынчалык кыла албайбыз. Азыр мындай кыла турган болсочу, биз азыр өрттөнүп кетебиз белечи. Бирок бул чоң үлгү да. Биз азыр керек болсо кошунабызчы, айры алып туруп кайра бербей койсочу, айры менен сайып салайын дейсиң да. Чын айтам. Биз ушундай деңгээлдебиз да. Бирок бул жерде айтып аткан пайгамбар, жаман сөздөн сактан дейт. Бул өзү адамдар жаман сөздөн азыр сактанбай калдык. Наоборот, наглость первое счастье деп баштадык. Ким биринчи мындай первый удар, первый атака да. Ким биринчи атака кылса ошо жеңет деп ойлойбуз. Бул шайтандын салган пикири да. Биз наоборотунан биз угабыз. Көп угуш керек да. Көп угуш керек. Пайгамбар мен дейт, субханалла, мен сага жообун уктум дейт. Пайгамбар Алла Таала ушундай зат, ушундай зат. Ал кайтарып берет экен да. Кайтарып берип коет. Демек, мусулман болгондон кийин корс, мындай бир шашылып бир жыйынтык чыгаргандан алыс болуш керек. Чын, мына дагы бир жакшы правила. Мисалы бул шарияттан алынган бир жакшы бир правила айтам азыр. Бир дагы бир адат. Эгер жашоо ушуну колдонсо, мына ошо үчөөнүчү сөз пайда болот. Ошон бирөөсү шуреке да. Үчөө айттым элеке. Көтөрүмдүүлүк, машалла. Чыдамгайлык, сылыктык, анан үчүнчүсү мынакей кара. Бир күнү бир эмеге Сулайман пайгамбардын жанына, алейхиссаламдын жанына бир адам бир көзүн контоп сууруп алып келиптир. Эй Сулайман, Сулайман. Менин дейт да, менин бир көзүмдү чукуп салды деген экен. Десе, ачуусу келип, алып келди жанагы чукканы менен башын алыш керек дептир. Десе, жанында турган үпүп бар экен да, үпүп, сасык үпүп деп коебуз биз. Дайыма сасык үпүп көп демер, анан сасык үпүп болгону менен акылдуу үпүп да. Эми субханалла дейт, ханым дейт, эй падышам, эй пайгамбарым, коюп тур. Бун далилдейли биринчи. Бул бир көзүн чукуткандыр, балким бул көзүн чукуткан менен тигин эки көзүн чукуп салган деп токто деген экен да. Ошол себептен амнекен менен ачуугандылык менен, кызуулук менен субханалла сага бир адам бирөөнө бирөө зыян келтирген болсо, тиге зыян келтиргенден шашпа деген сөз экен да. Далил деп шашпай эле кой субханалла. Бирөө сени жамандап атат, ойлон биринчичи. Бирөө сени сөгүп атат, ойлонуш керек. Эртең менен бир аз айттым го, эгерде бир адам сенин жөнүндө жаман жазып атса, демек сен аны көзгүсүсүң, ал билет. Сен жакшыраак билет. Кыздын эмеси төркүнгө маалым деп койбу?
кыздын кылыгы төркүнгө маалим деп коет. Ошол себептен сен билет кандай экенин, ошону андан көрө ошол нерсени алып туруп жакшынакай оңдоп койгонго аракет кыла бериш керек экен. Чын оңдогонго аракет кыла бериш керек. Эгерде кимде ким өзүнүн оңдоонун үстүнө аракетинде, мээнетинде болбосочу, анда субханалла бул дүйнөдө адам болуп өтпөйт да. Баалар айтып атпайбы, ар бир күн мен үчүн эң оор күнүгө адам болуш оор болду деп айтат, чыңгыз айтматты. Мен туура эмес айтып атышым мүмкүн. Бирок бул нерсечи Куран хадис 15 кылым мурун айтылган болчу. Биз мусулмандар бул дүйнө айвандан адамдык сыпатка өтүп кетишибиз керек. Мисалы кээ бирлер бар, мындай адамдан маймыл сыпатка өтүп аткандар бар. Билесиңер азыр. Адамдан маймыл сыпатка өтүп аткандар, арак тамак чеккендер, наша чеккендер, арак ичкендер, булар адамдан айвандык сыпатка өтүп аткандар булар. Наоборотунан болуш керек болчу да. Ушулардын баарын тыштап туруп, адам болушубуз керек болчу да. Чын көрө албастык, ач көздүк, менсиздик бул айвандын сыпаты, инстинктиний болот да. Бул меники деп тепкилейт, чиштегилейт туру, жылкы деле мисалы үйүрүнө кире турганбыз эмне болот туру? Бул айвандын сыпаты. Ал адамдык, чыныгы адамдын сыпаты бул жөнөкөйлүк, кечиримдүүлүк, ырайымдуулук. Бул адамдын сыпаты. Демек биз ар бир табышыбыз керек экен да. Адам болуш керек, айван болуш керек. Эми айвандар бейишке кирет деген жок да турабы? Адамдар бейишке кирет. Ошондон күнүгө тазалануу үстүндө аракет кылышыбыз керек экен иншалла. Аракет кылабызбы? Иншалла. Анда баарыбыз Кудай күнүбүзгө чечсин. Амин. Субханак хамдик. Ашлан тастахир ва туби илайк.